Санаспырскер Чынөкөч мына учурда коомчулукта мурдагы экс-мэр Нариман Тулеев менен экс-депутат Карганбек Самаковго чыккан сот өкүмү боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Жогорку соттун чечимине карата сиздин ой пикириңиз кандай? Бул адилеттиктин орношуубу же содалашуу болдубу? Азыртан эле Карганбек Самакка фанаки акталып кетиптир, Нариманды акталып кетиптир деп айгай салыштын кажети жок. Болгону бул эки адамга болгон мурунку жогорку соттордун, областтык, райондук, шаардык соттордун өкүмдөрү өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөнү бул кайтадан териштирүү үчүн биринчи инстанцияга түшүрүлдү. Анан бул акталууга болгон кадамбы же тактоого болгон кадамбы аны алдыдагы убакыттар көргөзөт. Карганбек Самаковдун кылмыш иши боюнча мен жакындан тааныш эмесмин, бирок билем, үстүртөн болсо дагы 262 гектар жер трансформациясы боюнча, бирок ал боюнча бир топ адамдар соттолгон. Маселен, бир тууган Бакиевдер да бар, Чудинов бар, Айдаралиевдер бар. Мен бул боюнча комментарий бербейм, анткени иш менен толук тааныш эмесмин. Туура эмес болуп калат. Экинчи, Нариман Тулеевдин маселеси боюнча мага айтканга негиз бар, анткени бир курдай мен бул маселени жогорку кеңештин өзүнөн көтөргөнмүн. Көтөргөнүмө негиз болгон себеп бар болчу, анткени бул кишинин кызы мага кайрылган депутат катары. Ошо мен атамдын үстүнөн адилетсиз сот иштери жүрүп жатат, адилетсиз тергөөлөр чыгып, өкүмдөр чыгып жатат. Ушуну жогорку кеңеш трибунасына бир көтөрүп кое аласызбы дегенден мен алардын баардык кылдаттык менен карап, ошол кездеги президенттик администрацияга да тиешелүү органдардын баарына жөнөтмөккөм. Ал тургай жогорку кеңештин ыйык трибунасынан Өткүрбек Асылбекович Жамшитов ошол кездеги башкы прокурорго кайрылып айткан жагдайым бар. Урматтуу башкы прокурор, муну караңыз. Мен башка жагын айтпай эле коеюн, бир эле жерин айтайын. Бул жерде соттун өкүмүндө мүлкү камакка алынсын деп турат. Бирок конфискацияга алынсын деген бир дагы жерин мен тапкан жокмун. Эмне үчүн буну жазасын өтөттүңөр, анан кийин жеген төлөттүңөр, анан конфискациясына тартып алып каласыздар. Эмне үчүн Нариман Тулеевдин мүлкү деп турсаңар, бир туугандар мүлкүнүн баардыгын тартып алдыңар. Бул деген мамлекеттик рейдерлик деп айтканым бар болчу. Мына ошол мындан 2 жыл мурда өтүп кетти, мен жогорку кеңеш трибунасына айткан сөзүм. Ошол негизинде жаңыдан ачылган жагдайлар каралды же башка дагы бирөөлөр арыз жазды билбейт экенмин, бирок мен көргөн документтерде Нариман Тулеевге болгон сот өкүмдөрүндө болобу, сот өкүмдөрүнүн баардыгы мындай үстүрттөн чыгарылганы, же болбосо мындайча айтканда адилетсиз, мыйзамсыз нерселерге кадамдарга барганын мен өз көзүм менен көргөн болчумун. Бирок андан мурун Нариман Тулеевдин камакка алынсын деген мурунку бийлик чечими соттун өкүмүн карап чыкты. 3 өкүмдө тең бар. Камакка алынсын дейт. Булар конфискага салды. Ал жаза мөөнөтүн өтөп чыкты. 61 миллион сом айыбын төлөп чыкты. Бирок силер мамлекет рейдер кылып мурунку прокурор, мурунку жогорку соттор мүлкүн алып койбодуңар. Бул адамдын конституциялык укугу бузулду, УПК бузулду. Экспертиза далилдеди. Соттун өкүмүндө жок, бир дагы жеринде конфискация деген сөз жок. Бирок алып койдуңар. Бул сапаттамады. Жогорку соттун чечимдери менен баарды күчүндө, мен билгенден ал кылмыш иштер боюнча. Ал аткарылган сот аткаруучулар тарабынан. 10 секунд коюп койсоңуз, Өткүрбек Асылбекович, конфискация деген сөз жок болот атпайбы? Камакка алынсын дейт. Бул жаза мөөнөтүн өтөп чыкты, айыбын төлөп чыкты. Мүлк камактан чыгарылат да. Анан УПК боюнча ошол жазага кылмыш иш негизинде гана мүлк камакка алынат да. 10 секунд. Автобустардан эгер пайда көргөн болсо ошону төлөп чыкты. Анан эмнеге атасынын, бажасынын мүлкүн камакка алып койдуңар, тартып алдыңар? Мурунку бийликтин иши. Буну жаңыдан ачылган жагдайларда карап чыксаңыз, заключениелер бар. Ушуну сурайын, рахмат. Түшүнүктүү.